Мисалы үчүн биздин ошол мурдагы президенттер алар билип билбей деп айталы кичине сыйлап, а самом деле билип туруп эле ошол кабалдык договор. Мисалы үчүн Аскар Акаев физик, математик. Эмне үчүн ошол адам кыргыз мамлекетинин бюджетине 37 менен башташты. Белгилүү жылдардан кийин Кыргызстанга кең калат деген келишимдердин шарттары бар болчу. 10 жыл эле болчу да 2000 жылга чейин. Ооба. А эмне үчүн калган жок? Демек, мен жанагы Аскар Акаевдин, Сиябеканын баштап келген жанагы Бирштейндин Ак үйдө Акаевдин кабинетинин бет маңдайына кеңешчи болуп кабинет алганда эле шектенген. Бул кабалдык договорду кол койдуруунун биринчи кадамы. Анан кийин мисалы үчүн ал алтынга анча элдин кызыкчылыгын ойлоп макул болбогон Насирдин Исановдун жанагындай мерт болуп кетиши дагы бул күмөндүү нерсе. Бул дүйнөдө ушундайлар болгон. Эквадордун президенти макул болбогондо жанагы финансылык акулалар ошол автомобилде келатып каза тапкан. Сальвадордун президенти да каза тапкан. Окшош сценарий. Окшош сценарий. Демек, бул кабалдык договорду баягы өнүкпөй турганда анан жаңы эле бийликке келген президенттер, алардын аялдары, балдары булар баягы ичип жеш намаларын кылат дагы, ата энелерин көндүрдү, же өздөрү көндүбү, таң калыштуу. Ушунчалык билимдүү деген Аскар Акаевдин ошол кабалдык договордун башталышына өзү аралашып калгандыгы аябай өкүнүчтүү. Анан азыр баягы элди ушунчалык жадатып бүткөн, эмне үчүн Кумтөр кыргыз элине, кыргыз мамлекетинин бюджетине иштебейт деген элдин нааразычылыгы, айрым жанагы оппозициядагы балдардын айткандары тилек кылып ушул мүдөнү аткарсак деген баардык иш аракеттердин негизинде акырында канадалыктар булар биз эмес, президенттерин дагы тактан кулатып коет экен. Мүмкүн жоокер калып bir күнү Кумтөрдү каптап кетпейби деп корккондой болуп окшойт. Акыры келип башы ишти.